Емес, мен уақытым қарап болайыншы, емне 16 секунд қалып қалыптыр. 1 минут берілі атау сұрауға. Мен башталы электе бүтүп калды бы? Жоқ, азыр. Рахмат. Айтсаңыздар, Кыргызстандан Россияга 700 миң жаран кетти дейт. Ошол жарандардын арасынан канчосу россиялык гражданство алып, канчосу кыргыз жарандыгынан отказ кылышты эле, же мындай эки паспорт менен жүрөбү? Какая-то ошол информация барбы? Маалымат. Все 700 тысяч граждан имеют кыргызский паспорт и российский паспорт. Сколько из них отказалось? Кто-нибудь статистику эту ведет? Гүлжира Жаргалбековна, бұл... Мен түшүндүм, просто это и есть информационные технологии, да? Бул деген бир базамен кирип чыккандарда маалымат барбы? Кто-то это отслеживает? Жок мындай маалымат. Миграцияда барбы? Барбы? Миграцияда мындай маселе бар, бирок бүгүн азыр ага даярданып келбедик элек. Анда если ошондой маалымат бар болсо мага берип коюңуз. Беребиз да, анын канча гражданство алган 91-жылдан. Россияда жүргөн 700 миңдин канчосу эки паспорт менен, канчосу российский гражданство алып отказ берди деген маалымат берип коелачы. Түшүндүк. Рахмат. Рахмат, Дастан Эрсбекович. Мен ГКНБга мындай суроо берет элем да. Миграция маселеси болуп атпайбы? Эгер биздин жарандар Россияга барып, эч кандай мындай даже ичине кирбей туруп жөндөн жөн эле депорт кылынганда, анан 322 статья деген бар экен, ошону сиз билесиздерби Россияда? Российский уголовный кодекс? По российскому? Да. В курсе? Я сейчас не знаете, да? Вот представители... И когда эта история просто из социальных сетей, вот человек обращается к общественности и пишет: я приехал, прямо в аэропорту задержали, сказали такая-то статья, и это связано с религиозной деятельностью, давайте, да, на самом деле если человек у нас не состоит ни в каких запрещенных группировках, почему бияктан чыкканда к нему вопросов нет, а тяхтан барганда почему человека депортировали? Человек потратился на самолет, на билеты, его депортировали, и теперь его заставляет выплатить обратный билет российская сторона. Вот в таких случаях куда нужно обращаться, что делать? Данный вопрос, наверное, если вы дадите, да, мы проработаем. Данные, да? Да, я вам дам. Поможете? Хорошо. Потому что это очень странная ситуация. Его мало того, что заставляют теперь обратный билет заплатить, ему еще на 20 лет бан поставили депорт. То есть 20 лет ему нельзя въезжать в Российскую Федерацию. Человек при этом никаких преступлений еще не совершал. От нас выезд запрета нет. И поэтому он сам обосновывает это тем, что он как бы представитель эми динге жараша ошондой мамиле кылып атабы деп, ошондой көз караш менен бөлүнүп атат да соцтар тармактарда. Вот такие вещи, наблюдали, нет, происходит такое? Если вот вы дадите данные, да, мы проработаем, потому что это решение российской стороны, мы там сейчас... Мен сизге кайрылып атам. Жыл башында Россия тарабынан меры ограничительного порядка были предприняты по денежным переводам. Сіз білесіз, Кыргызстанга 100 миңден ашу акча которулбасын деп ограничительное мероприятие киргизип койду. Ошого мен сизге суроо бергим келет да. Баягы премьер-министр Москвага барып, жыйында ошону алып койгула деп суранды да. Анан Россиянын премьери жооп берип атат: мейли кийинки отурумга чейин биз ушуну караштырайлы деп. Менде суроо, ошону киргизип атканда акылдашып киргизбейт беле? Ошол ээктин алкагындагы соглашенияларга туура келеби, келбейби? Ошого жооп берип коюңузчу. Урматтуу Алмазбек Сатыевич, бул маселе юстиция министрлигинин компетенциясына кирбейт экен, менде ал боюнча маалымат жок экен. Балким миграция кызматы жооп бере алат да. Тышкы министр деп, орун басары деп мен кайрылып атам. Тышкы министрдин орун басары бул жерде барбы? Алмаз Сатыевич, ал чакырылбаптыр. Бул жерде анда өкмөттүн өкүлүнө. Алмаз Акунжанович, мен сизге кайрылып кетет элем. Баягы комитетте да айткам. Ушуну кийирип атканда, ошондой мераларды кийирип атканда, акылдашуунун ордуна киргизип коюп, анан кийин биз кайрылат экенбиз да, анан кийин алар чечетимиш. Ал туура эмеспи? Жооп берип коесузбу? Алмазбек Сатыевич, саламатсызбы? Бул маселени өткөндө комитетте билесиз, премьер-министр өз жообун берген. Анан
ошол сиз айткан ошол маселени коердон мурун сөзсүз түрдө ошол бизге ошол жакта иштеп аткан министрлерибиз, ошол жакта иштеп аткан департаменттин жетекчилери тиешелүү мамлекеттин деңгээлде эксперттер менен макулдашуу жүргүзүлүш керек эле да. Бул бир чынында Мен ушул сиздин жообуңузду ушуну күткөнмүн да, мен билем мындай жооптучу. Ошого экинчи суроо мендечи. Кандай чара көрдүңүздөр биздин өкүлдөргө, ошо Москвада отурган өкүлдөргө кандай чара көрдүңүздөр? Ушунун алкагында. ал жөнүндө иш жүрүп атат. Эми мисалы чара көргөндө Качан дайынын айтасыңар? дайынын кийинки заседанияга чейин айтабыз. Кийинки ошол ЭЭПтин өзүнүн Мен бүтөм, рахмат. Все, помогите, пожалуйста, да? Хорошо. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Башка суроого, талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон. Дастан Артышбекович, эми билесиздер, биз деген миллионго жакын эмгек мигранттар бар да. Ошолордун эң чоң юридикалык жагын карап атып туруп, мына баарыбыз отуруп азыр аягын түшүнбөй калдык да. Закон о миграции 46 статья туурабы? Эгер гражданский иск болсо бирөө сага, сен мага акча карсың деп өкмөт сотко кайрылса, ал Кыргызстандан чыга албайт деген ошондой закондо жазылган болчу, туурабы? Конституционный палата чечим чыгарып атат. Ал адамдын укугуна, эркине чек келтирип атат деп аны алгыладып атат. Эми эмнеге келдик? Эми чыга берсе болобу биздин жарандарга? А берки жарандардын укугу кандай болот анда? Жана Кыргызстандан чыгам деп аткан жарандын каршы адам алардын укуктары кандай болот? Эмне менен алардын иски обеспечен болот? Ошого кичине бирөө барбы биякта өкмөттөн түшүндүрүп кое турган? Эми бүт азыр мигранттар угуп атат да бунучу. Эмне менен бул мыйзам бүтөт экенчи? Мына 20 киши келип отурат, бирөөсү эң существенный мыйзамга жооп бере албай атат бизге. Урматтуу Умбеталы Токторалиевич, Конституциялык палатанын чечимине чейин ушул мыйзамдын ченем негизинде ответчик арыз ээси болобу, заявитель болобу, эгерде сотто жарандык иш каралса, чыгалчу эмес да, чектөө болчу. Бирок 2018 жылы май айында Конституциялык палата чечими менен бул ченемди жокко чыгарды десек болот да, Конституцияга ылайык келбейт деп тааныды. Ошондуктан эми тескерисинче ошол эгерде ал доогер заявитель болсо чыга алат да, Кыргыз Республикасынын территориядан чыга алат. Бирок ошол эле учурда бул сотто иш каралып токтоп калбайт да, себеп дегенде институт представительства, мера обеспечения иска, порядок заочного рассмотрения гражданского дела бар да, ошол механизмдер бар. Иш карала берет. Мисалы арыз ошол сотко кайрылса, ошол арыз ээсинин укугу бузулбайт. Себеп дегенде механизмдер бар да. Башка механизмдер. Башка механизмдери бар, туурабы? Каршы болсо дагы сот иши боло берет. Иш боло берет. Ошо сотко берилген киши эгер керек болсо чет өлкөгө чыга берет. Ал кошумча өзүнүн дагы арызын берип, ошол мүлкүнө дагы арест койгонго укугу да. Ошо экономический исктин негизинде жанагындай арест, имущество счетторуна ошо менен эле ограничение болот. То есть Кыргызстандан чыкканга укугу бар. Укугу бар да бар. Умбеталы Токторалиевич, мен да кошуп коем, өкмөттүн атынан деп сөз болду. Биз мыйзамды аткарып, же болбосо мага комментарий бергенге бере албайбыз, себеби Конституциялык палатанын чечимин биз аткарууга милдеттүүбүз. А сиз айткан берки маселелер боюнча кайрасынан баягы сот мезгилинде чыгат деп мына ички иштер министринин орун басары айтып кетти. Кайсы моментте кызыл флажоктор коюлат да. Ошондуктан биздер мигранттар кандай коркунуч жок. Алмаз Акунжанович, мен ойлойм да, мен абдан мындай бул маселеде эки тарап бар да. Бир тарапты көрдүк, чечилиптир. Ал чыга берсе болот экен. Башка механизмдер менен каралат экен. А бул тарапчы, иск берип аткан тараптын дагы биз эл өкүлү катары сурап коюшубуз керек да. Эл угуп атат да, начы.